Бол деген сайттан акча чыгардым. Азыр катталуу жолун көрсөтүп берейин. Эң оңой бул жерде графалардын баарын толтуруп алабыз дагы. Регистрациядан өтүп киребиз. Киргенде бизге $3 бонус берилет. Автоматически бул баланска бизге келип түшөт. Паролдорду сохранить этип алып, главный экраныбызга чыгарып алсак болот. Ал эми бул жерден болсо биз мой деген жерден өзүбүздүн профилибизди көрө алабыз. Көргөнүңүздөрдөй эле баланс $3 деп турат. Бул жерде корзинаны басып ушул жерге кире турган болсок, биз озас деген жерден $30 пакет алып иштетсек болот. Минимум $30. Андан кийинки дагы $100 пакеттер бар. $30 пакетти тандайбыз дагы, биз буга $30 пополнение жасайбыз. Так, X кылып коелу бул жерди. Азыр бул корзинанын турган жерди басабыз дагы. Ушул жерден $30, $100, $500, $1000, $3000, $8000 пакеттерди алса болот. Ал эми биз минималдуу түрдө $30 алыш үчүн бул жерге 30 деп сумма пополненияга жазабыз дагы. Бул жерге берилген адрести копиялап алабыз. Копиялап алып өзүбүз кайсыл жактан акча которубуз келсе, мисалы Binance'дан кирип мен $30 бул жака котором. Азыркы копиялап алган адреске которомун. Мынакей которулду. Успешно болуп кеткенден кийин бунун скриншотун аламын мен. Скриншотун алып сохранить этип алабыз. Сохранить этип алып, андан кийин ушул жерге плюс дегенди басып кетиребиз. Кетиргенден кийин ушундай болот. Азыр мен кетирип алдым, экран видеого чыгарбайлы, ошондуктан бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына ушул жерге плюс дегенди басып скриншотту коебуз дагы, андан кийин отправить дегенди басабыз. Кайрадан кетирүүгө болбойт, ошондуктан мен шашыл видео түшүрбөй калыптырмын. Эми бул жактан кайрадан коюп кетирип атам. Бир аз күтө тургандан кийин биздин заявка успешно болот дагы балансыбызга $30 кошулат. Мынакей достор, биздин $30 кошулду. Менин балансым $33 болуп калды. $3 бонус катары бекер берген мага компания. Ошондуктан эми мен заданияларды аткарам. Задание аткарыш үчүн биз корзинкага киребиз дагы. Заказ дегенди, бул 30 дегенди тандайбыз. Успешно болду. Блокировкадан чыгарып алдык. Эми задание аткара баштайбыз. Бир күндө 20 задание аткарсак болот. Мынакей бул жерде старт дегенди басабыз. Старт дегенди басып 20 жолу басып чыгабыз. Стартты бастым. Загрузка болуп атат. Конечно дегенди басып коебуз. Андан кийин продолжить получить задание дегенди басабыз. Мына ушинтип биз 20 заданияны аткарып чыгабыз. Мынакей заданиялардын баары аткарылып атат. Зерикпей ошо 20 заданиянын баардыгын күн сайын аткарышыбыз керек. Азыр биз $30 VIP1 пакетин сатып алдык. VIP1 пакетинде күнүнө 20 задание аткарабыз жана почти $6 тегерегинде акча тапсак болот. Мынакей заданиянын баардыгын аткарып бүттүм. Акыркы задание аткарылып жатат бул жерде. Мынакей баардык заданияны аткардык. Эми назад кнопкасын басабыз. Биз 20 заданияга $2,5 иштедик. Ошондо биздин балансыбыз $35,5 болуп калды. Азыр болсо биз кошелегибизди привязка кылабыз. Бул жерде реферальный программа аркылуу да кошумча иштесек болот. Өзүнүн жанагы өзүбүздүн жеке реферальный ссылкабыз аркылуу досторубузду каттап бул жака иштесек болот. Кошумча акча табуунун дагы бир жолу. Реферал каттабай деле иштесек болот. Өз алдынча эле ошол $30 VIP1 пакетин сатып алып иштейбиз. Мынакей достор, азыр биз бул жерде көрүп тургандай жанагындай реферал каттасак
дагы кошумча бонустарды алсак болот экен. Бул жерде 6 реферал каттап же 18 реферал каттап кошумча ушундай награда алсак болот экен. Бирок ошол катталган адамдар минимум дегенде $30 VIP пакетин сатып алышы керек. Ошондо гана активный болгон болуп саналат. Бир IP адрес, бир телефондон бир гана жолу катталууга болот. Эч кандай бир телефондон 2-3 жолу аккаунт ачпаңыздар. Блокко түшүп каласыздар анда. Бул жерден биз азыр картабызды, адресибизди привязка кылып алайлы. Tether USDT адресибизди бул жерге мой кошелек деген жерге киргизип алабыз. Адрес USDT деген жерге ошол USDT TRS-20 сетиндеги адресибизди алып келебиз. Мисалы Binance'дан алсак болот. Мынакей TRS-20 сеттеги, Tron'дун сетиндеги USDT Tether'дин адресин алып бул жерге коебуз. Пароль фонда деген жерге цифра. Баса цифра менен баягы регистрация болуп атканда цифра коебуз парольгочу. Эч кандай буква жазбайбыз. Ошол коюлган паролду бу жерге коюп привязка кылып алабыз. Азыр акча чыгарганды көрсөтүп берем. Акча чыгарыш үчүн бул жерде $35 деп жаздым. Андан кийин пароль фонда деген жерге регистрация болуп аткан учурда жазган 6 орундуу цифраны жазабыз. Мынакей менин балансым 0 болуп калды. Азыр биздин жазылган кошелегибизга, Binance'га барып түшкөн же түшпөгөнүн мен сиздерге текшерип берем. Так, бул жерде кошумча ошол награда экен. Мынакей достор, акча келип түштү. $35 0,7 цент комиссия кармап калды. Калганы бизге түштү. Ошондо мен $30 салдым, $35 кайра эле чыгарып алдым. Мынакей жарым саат аралыгында жасалган иш аракет бул. Көрүп атасыздар, мына $30 салганыма жарым саат болду. Кайра эле $34 болуп чыгарып алдым. Муну тез эле чыгарып алсаңыздар болот.